Бишкекте баягы машина уруп кеткенде эч нерсе болбой жыгылып туруп кеткениңди айтып берсең, бир Кудай сактаган экен, бирок каерде болду эле? Сум жакта болду беле? Токтотчу, айтпачы түшкө киргизген нерселерди. Түшүнбөй караңгы, андайлар сүйлөм келбей калган жок. Уктатпайт андай кайра эскертип алсам. Сенин оңчук көрүнөт да, авария болбогондо түшүнбөйт да мындайда. Ал эчтеке эмес деди. Продюсер маза болуп калганчы. Мен түрүп калып, Кудай сактап. Өзү ошол продюсердин ордуна сен кетишиң керек эле да, негизи да. Бул эмне деген сөз эми айтчы, ушу сага оңчукпу? Кандай сен калып продюсериң кетип калган. Экөө бир машинада отуруп, продюсер өлүп калат да, мына тирүү калат да. Ушуга эле мен так алдымда жеттим. Абайлачы, Бишкектен жолуксаңчы, алаңды жулатып эми ототам, азыр убактың калды. Абайлачы, алды эмеген кутуласың болду. 3 керектүү нерсеңен кутуласың. Анан болду, TikTok'тун көрбөйсүң, живойдо көрбөйт элдерден болду. Сен исчезнуть болосуң да, болду, акулага жем болосуң дегендей. Жок, ошондо продюсериңер экөөңөр бир машинада белеңер. Түшүнбөдүм мен, Зарылбек досум. Карасам, билмексен куу түлкүлөтө чөйлөрдүн айырмасы жок. Баягы сен немеде Бишкек паркта баягы 7 жашар бука оттоп чөп оттоп отса. Жок, сен буканы көтөргөмүн деп өткөндө айттың го, ошол чынбы? Паркта оттоп. Эми сен тияктагы эмесин кошо көрбө, арбузун кошо көрбө калам, арбузун. Жок, аны кошпойм. Кара. Бишкек паркта. Тамам, рахмат. Сен Бишкек парктын жээгинде сейилдеп жүргөндө 7 жашар буканы көрө калып, барып, астына чөгөлөп отура калып, буканы көтөрүп кеткен деп өзүң айттың го, туурабы ошол? Просто эл билип койсун деп атам батырлыгыңды. Ал деген 20 жашында буканын астына кире калам деп бир 3 жашта килейген бука экен да. Арткы бутун арканда алып турганбы парк жагында, ошондо астан кирип байкап көрүп, өйдө туруп кетем го дегем да. Бир ада 200 ашыкча го дейм салмагы да. Анан кулагга тийип атпай, арткы буту менен шилтебегенде кулагым 1-2 айдай кызарып, оорутуп жүрбөдү го кулагым. Мен сага причинасын айтайын, эмнеге тепкени. Аны буканын астына отурганда, мына плечону мындай тик кылып туруп, алдыңкы 2 бутун, артыңкы 2 бутундан общий байлап туруп, болсо мындай кармап туруп, мындай алып туруп көтөрүшүң керек эле. Сеники чала байланып калган. Артыңкы 2 бутун ортосунан алып алгансың да. Ошондо өтүп баратканда ба жумурткаларына мындай аралашып кеткенде кытыгысы келип кетип, бир тепке кулагына тепкен, сен жерге жагыңа тепкенде кутап калгансың. Парктагы элдер ойготуп, зорго өзүңө кетирип турго, таксиге салып, чүй тарапка алып кетип турго. Мунуга бир эме өтүп турган, артышма тамак жасаганда эле урдуруп эле ойдан чыгарып бердикем көкпө шоодо эле, шоо мезле мунугай тоолуп кетти го сөзү. Тоодо эле сүйлөйт го, тоон томкор сүйлөгөндөй эле. Ар күнгө ишенип ашында коргоп өлүп кетейин деп мээсini көтөрөм алган. Буканы көтөр десем, ары көтөрөм деп кытыгысына тийип, жагына тийип уктаткан. Дагы бир жерде чыпалагым менен бирдеме көтөрөм деп чыпалагы эмне да ашмашып үзүлүп кетип байсада жат чыкты. Бу көчөдө карап, сен батырсың кыл десең кете берет экенде бу табасы жок. Көп өлүмдө калган бирокчу. Бир өлбөйт экен бул. Бирөөнүн өлүм тилегенче өзүң өмүрүң тиле дейт. Эмне болду анчалык я? Болду досум, тамаша. Мен бир эмес 3 жолу авариядан ажал жок калып калдым, Кудай сактады. Дагы талантыңды до конца чыгармайынча кетпей тур деп. Сен өлбөйсүң досум, мен сага башында айтканмын. Сен бүт бардык тиктокерлерди өлтүрүп, анан кийин өлөсүң эң акырында. Караңгы деп ат коюп алган, ошону айтып атабыз. Ошол азыр эфир ачат. Көтүң айрыйм деп аткан өткөндө кой деген эмес, Зарылбек досума тийишпе деп. Сөйтүп тынчып калды. Чыпалагын көтүнө тыгам дейт го. Ал эмне болду эле, экөөң урушпадыңар беле я? Койчу, оюңдан келесі уча чыгарып мен малда ойлоп атасың да, миешти туп ойлоп атасың. Сагыран миңесе миим иштейт, фантазермын, автормун. Көп нерсенин өндөрүн эсим дегендей. Үйрөнүп тура бастадым.